Өлкө аймагында 1-июлдан тарта автоунаа ээлери үчүн жаңы талап күчүнө кирет. Алар өздөрүнүн унааларын милдеттүү түрдө камсыздашы керек болот. Эске сала кетсек, унааны камсыздоо мыйзамы 2015-жылы 24-июль күнү чыккан. Бирок жарандар эркин түрдө гана унааларын камсыздап келген. Эми милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Осага полиси эмне? Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде сиз унааңызды айдап бара жатып, жол кырсыгына кабылып, күнөөлүү тарап катары таанылсаңыз, анда жабыркаган тараптын ден соолугуна, өмүрүнө же мүлкүнө келтирилген зыяндын чыгымдарын мамлекеттик камсыздандыруу уюму белгиленген тартипте жана өлчөмдө сиздин ордуңузга төлөп берет. Азыркы тапта Каракол шаарында да мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз ишин аткарып, жарандарга маалымат жеткирип, кезек-кезеги менен турган адамдардын автоунааларын камсыздандыруу иштерин жүргүзүп жатат. Осага бүгүнкү күндө бул айдоочунун жоопкерчилиги болуп эсептелинет. Бул үчүнчү тарапка болгон жоопкерчилик да, айдоочунун. Кетип бартып, мисалы үчүн жолдо жүрүп бартып, жол кырсыгына кабыла турган болсо, ошол эле учурда жанакы жабырлануучу тарабыныкка жоопкерчиликти ошо камсыздандыруу уюму алып, ошонун машинасын, автоунаасын төлөп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Осага автокаска деген бар. Каска бул бүгүнкү күндө автоунаанын өзүн камсыздайт. Ар кандай, мисалы үчүн, жол кырсыгындагы жанакы ДТПдан жана ошондой эле табигый кырсыктан, жана ошондой эле айнеги сынып кетиши мүмкүн, мисалы үчүн таш ыргып, ошол учурдан касканы алышат бүгүнкү күндө. Бул Осага деген бүгүнкү күндө бул милдеттүү түрү, автокаска бул ыктыярдуу түрү болуп эсептелинет. Жол кырсыгына кабылган учурда эки камсыздандыруу келишими болсо, башкача айтканда Осага жана каска, ошол эле учурда эки машинанын тең жоопкерчилигин камсыздандыруу уюму алат. Эскерте кетсек, камсыздандыруу кызматы биздин өлкөдө башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан. Базалык орточо баасы жылына 1680 сомдон башталат, жана да бир Осага полисине 4 айдоочуга чейин кошсо болот. Баасы унаанын түрүнө, кыймылдаткыч көлөмүнө, кубаттуулугуна жана айдоочунун айдоочулук тажрыйбасына, ушул сыяктуу факторлорго көз каранды. Мисалга алсак, унааңыздын кубаттуулугу 2 көлөмгө чейин жана айдоочулук тажрыйбаңыз 3 жылдан ашык, жашыңыз 25тен жогору болсо, бир Осага полисине 4 адам катталса, анда сиздин камсыздандыруу полисиңиз жылына 1714 сомду түзмөкчү. Ал эми Осага полиси эмне берет? Жабырлануучунун өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыян үчүн жабырлануучу жаракат алып калса 100 000 сомго чейин, жабырлануучу каза болуп калса 300 000 сомго чейин. Жабырлануучунун мүлкүнө келтирилген зыян үчүн ар бир жабырлануучуга 150 000 сомго чейин, ал эми бардык зыян тарткандарга төлөнүп бериле турган сумма 450 000 сомду түзөт. Азырынча өтө элекпиз, бирок өткөн атабыз. 1-июлга чейин буйрса өтөбүз. Негизи жалпы түшүнүгүңүз бар да? Ооба, жалпы түшүнүгүбүз бар. Бул Осага негизи айдап аткан транспорттарыбызды камсыздандырышыбыз керек да. Осага боюнча түшүнүк бар. Осага боюнча жакшы да, Осага алып койсоң, мисалы ДТП болосуң да. ДТП болгондо мамлекет төлөп берип атпайбы? Элдерге чакырып таштаган өткүлө, бул жакшы да, бир аз эле акча болот, эми көп деле акча эмес, бирок зато 1 жыл бою камсыздандырууда болуп атпайбы? Мамлекет жакшы демилге көтөрүп атат да. Чынын эле жеңил да, элге жеңил болот да бир четиненчи. Билеген кымбат машинаны сүзүп алсаң, сен төлөй албайсың да. А тиги Осага менен жеңил болот да. Ошол эле да, ошол эле. Баягы мурун бирөөнүкүн жасап берсең, азыр эми кагып алсаң жардам беришет болуш керек деп ойлоп атабыз. Осага страхованияда туура эле, баары жакшы эле. Каттадыңызбы өзүңүз? Катпай элекмин, ошо 1-2 күндө каттайм. Бирок азыр билдиңизде 1-июлдан баштап. 1-июлдан баштап катталгандар страховать этет.
ОСАГО жөн гана айдоочулар үчүн милдет эмес, бардык жол кыймылынын катышуучуларын коргой турган механизм. Ал эми 1-июльдан тарта камсыздандырылбаган автоунаа ээлерине айыппул салынат. Жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сомду түзмөкчү. Медербек Кеңешев, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.